Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн биз Баяскан жана Сырга Көчөрбаевалардын үйүндө коноктобуз. Аталган эже сиңдилер үй шартында эле мындай кыргыздын улуттук колорити камтылган түрдүү буюмдарды үй шартында тигип элге тартуулап келишет. Алдыда ушул эже сиңдинин кол өнөрчүлүгү тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Келинге жакында эле декабрь айында. Бири-бирине өйдөдө ылдыйда жөлөк болгон Көчөрбаевалар кол өнөрчүлүк менен кичинесинен бери эле алектенип келишет. Кооз буюмдарды колго тигип ыгын тапкан Баяскан апа жашы 70-ке келсе да ийнеге жипти өзү саптап, сиңдисине бар билгенин үйрөтүп келет. Эми ошондой эле мындай чоң буйрутмалар келет бизге. Мисалы үчүн кыргыз патенттен келди, көчмөндөрдө жалаң сумка, термеден сумка. Ошол сумканын баардыгын сиңдим экөөбүз үйдөн эле алмага жардамдашат, дайыма келип тигишет, жардамдашат, түтүктөйсүң. Ошондой көп буйрутмалардын баарында сиңдим экөөбүз үйдө отуруп эле жасай беребиз. Бул пана чет мамлекетке кетет экен. Ошон үчүн ушундай 70 дана панону азыр биз үйдөн тигип даярдап атабыз. Күнүнө 10-дон 15тен араң тигип бүтүрүп атабыз буну. Өзү 10 күнгө эле бизге убакыт берилген, эми 10 күнгө чейин тигип бүтүрөбүзбү деген аракетибиз бар. Мен кесибим ошо кол өнөрчүлүк боюнча мектептерге сабак берем. Анан эжекем менин сиңдиси болом да. Кээде мени чакырып жардамга берет. Көп жумуштар болгондо азыр мен как раз келип жардам берип атам эжекеме. Вот. Муну биз кичинекейимден баштап эле эжекем менен кошулуп метип жүргөм, жардам берип үйрөнүп жүргөм. Үйрөнүп жүрүп эле анан өзүм үйрөткүч болуп, мугалим болуп калдым ушуну. Ушул боюнча ошо. Ошентип эле чукулдашып кетебиз кээ бир кезде бирибиз менен бирибиз. Анткени кыйшык тиктиң, түз тиктиң, сен жаман ütүктөп койдуң деп мен чыгам. Ошентип барып анан баягы немебизди бүтөйбүз. Мынакей азыр алып чыгайын. Даяр болуп калды эле. Бир туугандардын колунан чыккан кооз буюмдарга буйрутма кылгандар арбын. Ар бир кардардын тапшырыгын кылдаттык менен тигип, белгиленген убакытка даярдап беришет. Бир тууган бул табылгыс байлык. Ал байлыкты баалай билип, бири-бирине колунан келген жардамын берген эже сиңди каармандар ар бирибизге үлгү боло алат десек болот. Тахмина Кенжебек кызы, Улан Сатыкулов, Нью ТВ.